Мен атым Наима, 31 жаштамын. Бир баланын энесимин. Мурдатан эле кыялданчу элем, ушинтип сөзсүз өзүбүз жасап көрүп, чыгарган продукцияларыбызды биринчи өзүбүз бышырып, жеп көрүп, анан кийин сатыкка чыгарабыз да. Алгач эле эртең менен келгенибизде тизме боюнча карап, компьютерге бардыгы түшөт. Анан ошол продукцияларыбыз боюнча эмнелер жок экенин карайбыз дагы. Ошолорду жасаганга киришебиз. Бүгүн ошо пельмень түгөнүптүр, бизде вареник түгөнүптүр. Ошого камыр даярдашыбыз керек. Ошондуктан азыр унду тартып алышыбыз керек биринчи. Күнүгө 15-20 килограмм un иштетилет. Анан кийин ар бир продукцияга өзүнчө камыр даярдап алабыз. Бардык продукцияларыбыздын өзүнүн өлчөмдөрү менен болот, тех картага киргизилген. Ошондуктан ар бир баягы неменин камырдын бүт нерселерин өлчөмдөрү менен салышыбыз керек болот. Анан кийин камыр жуурулгандан соң монтип контейнерлерге салып алабыз ар бир продукцияныкын. Жайылган камырдыкы өзүнчө болот, пельмендердики өзүнчө болот. Ооба. Ушинтип камырларыбызды жайып, зуала кылып, кадимкидей даярдап алабыз, мындай кылып. Анан бул тунуккан сайын аябай мындай чоюлчак болуп, жакшынакай болуп калат. Анан кийин алып алып, өзүбүздүн мындай аппаратка салып, жайып. Пельмень чучпараларга жука жаябыз. Варениктерге калыңыраак болот. Бул жерде мындай аягына чейин жайып алабыз дагы, анан кийин колго октого кайра жетиштүү жукалыкта жукартып алабыз да. Анан жайып алгандан кийин бул жака тактага которуп алабыз дагы. Бул калыңыраак болуп калат, анан керектүү өлчөмдө жукартып жайып алабыз. Мен ошо башын өзүм мурдатан эле кыялданчу элем, ушинтип элге ушу үйдөгүдөй таза азыктардан жасап, мындай как будто өзүбүз үйдө таза мындай эттин дагы таза бөлүктөрүн иштетип, майдын дагы баягындай сливочное маслолорду иштетип, кадимки эле үйдө кылгандай кылып жасап элге таратуу болсо, ошондой фирмалар ачылса деп мурдатан эле кыялданчумун. Бирок андайлар жок болгондуктан өзүм бала менен үйдө отуруп калган кезимде ушул нерсени ишке ашыруу максат мындай идеясы пайда болду дагы. Анан кийин өзүм баягы кесибим боюнча юрист болгондуктан тамак аш чөйрөсүндө опытым болбой, анан кимден үйрөнүп келсем деп ошентип анан үйрөтө турган адамды издеп баштадым. Анан интернеттен жазып, көп адамдарга кайрылып, ошол Бишкектен үйрөтө турган эжени таап, ошол эжеден барып үйрөнүп келип, анан ушул ишти ачып отурам да. Азыр ошо чакан 3-4 кыз болуп, өзүм кошо ушинтип иштеп, эмгектенип атабыз. Эми келечекте пландарыбыз дагы ошо кеңейтип ишибизди, чоң цехтерди ачып, дагы жумуш ордуларын түзүп, ошентип чоңойтоюн деген ойдомун. Анан ошо мамлекетибизден деле мындай колдоо көп, себеби анткени эч кандай тоскоолдуктар деле болбойт. Ар ким мындай Кыргызстандын неси жакшы, ошентип өзү ачам деп, иш кылам деген немелер өзүнүн оюн ишке ашырып, мындай иштеп кете берсе болот да. Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр көп да. Мен Айзада Токтогулова, мен ушул жерге келгениме өз бир эле жума болду. Бир жума болгонума карабай, ушу жаш болсо дагы ушунун эмгегин ушунчалык сыйладым Наиманын. Анткени бул жаш экенине карабай ушундай жакшы жерди ачып бизге окшогон инсандарды
иш менен камсыз кылып атат. Анан бир чети бир эле жагы ошол эле жагы менен эмес, биз биринчиден бул жерде иштегенибиз менен айлыгын алабыз, экинчиден үйрөнөбүз дагы. Жумуш издеп жүрүп эле мен көбүнчө соода тармагына иштегем да, анан мындай столовый ушундайларга биринчи жолу ишке кирип, ушул жер ачылгандан бери иштейм, 1 жыл болду уже. 1 жыл болуп азыр бул эмнеси жакшы, бир жагынан өзүң үйрөнөсүң, анан тазалыгы, акчасы да жакшы эми баягы Кыргызстанда болгондуктан көп эле жерлерде иштедим, айлыгы өтө аз болот, анан бул жердин өзүң эмеңе скоросуңа карап акча аласың. Продукцияларды түйүп алгандан кийин бул аппаратка салып тоңдурабыз. Эртең менен кыздардын жасап түйгөн пельмендери, чучваралары даяр болуп чыгып калыптыр. Ушинтип бул өтө төмөн температурада муздатып, ичиндеги эттин, эч бир ичиндеги продукталардын сапатын жоготпостон тез, аябай тез муздатып берет да, сапаты жоголбостон. Ушул 2-3 күндөн бери ушундай булочкаларды дагы биринчи өзүбүз бышырып көрүп, кандай болот тоңдурулган булочкаларды чыгарсак деп жасап көрүп, анан өзүбүз баягы эксперимент кылып көрдүк да. Анан уже боло турганын билгенден кийин ушинтип булочкаларды да чыгарып баштадык. Буну айымдар үйүнө алып туруп эле эритип, бир аз коюп койсо көбүп чыгат дагы. Анан эле духовкага салып бышыра берсе болот. Ошентип булочканын түрлөрүн, пирогтордун түрлөрүн жасап баштадык. Идеялар чыга берет экен. Анан сөзсүз өзүбүз жасап көрүп, чыгарган продукцияларыбызды биринчи өзүбүз бышырып, жеп көрүп, анан кийин сатыкка чыгарабыз да. Анан өткөн айда жаңылыгыбыз мындай жайылган камырлар болгон. Буну аял кишилер үйүнө алып туруп эле пакеттен чыгарып, эритип алып, оромо, мантыларды кыла берет да, бул жайылган камырларыбыз. Ошентип аял кишилерге, ишкер айымдарга ушундай жеңилдиктер түзүп атабыз да. Эми баягы жумуш менен иштеп, жумушта болгон аялдар көбүнчө үйүндө жетишпей калат го. Ошого баягындай жеңилдик түзүп, ошолорго неме кылып атабыз да. Цехте чыккан продукцияларыбызды мындай упаковкаларга салып, анан кийин морозильниктерге салып, ушул жерден кардарларыбыз келип алып кетет. Анан шаарыбызда 3-4 магазинге да таратылып атат. Бул биздин вареник, азыр кыздар түйгөн варениктер ушундай пакеттерге салынат. 220 сомдон сатабыз. Бул голубцы, жайкысын болгарскийге да салабыз. Азыр эми болгарский кымбат болгондуктан капустага салып эле голубцылар чыгарып атабыз да. Анан бул эт азыктары чыгат, мындай печели, котлеты, фрикаделькилерибиз бар. Буну жаш балдарга деле коркпой бере берсе болот, себеби ичинде эч кандай зыян нерселер кошулбайт да. Анан ошондой эле мындай сүт азыктары дагы бар. Бул сырниктерибиз. Эртең мененки таңкы тамактарга аябай жакшы нерселер да. Анан мындай оромолорубуз бар, пельмендин эле 4 түрү бар. Мындай пельменибиз бар, мындай майда түйүлгөн чучварабыз бар. Бул өтө колду көп кармайт да, кыздар буну түйгөн кезде эртеден кечке отурушат. Анан мындай түрк мантысы деп коет, бул деле чучвара сыяктуу көбү мампардын ордуна иштетип атышат да. Анан кийин мындай дунган пельмендери бар, бунун ичине этти майда колго туурап чыгабыз. Анан дунган чөптөрү кошулат кургатылган.
ишти баштаарда мен ошо качанга чейин мен ушинтип отура берем деп аябай сыгылып, анан мен бир нерсе башташым керек деп аябай мындай көп ойлонот элем да. Анан кийин кое тур балаңды чоңойтуп ал, хотя бы 2-ге чыгарып, анан садикке берип баштайсың десе деле болбой, укпай. Анан мен ошол Бишкектен үйрөтө турган эжени таап, анан өзүм бир сата турган буюмдарым бар эле, ошолорду сатып алып туруп, анан кийин Бишкекке барып окуп келип, анан ошол акчам деле жок болчу да баштаганчы. РСК банктан баягындай 6% кредиттер болот го, российский фонд. Ошондон алып, анан кийин ушул ишти баштап отурам да. Анан кийин негизи чынында коркуу сезимдери болгон, эми баягынтип жоопкерчилик да бар бирчи. Анан кийин кредит алдым, карыз алдым, анан ошолорду кайтарып бериш керек. Анан кийин ошо мындай эми тоскоолдуктар болсо деле кой мен бир нерсени башташым керек деп эми аягына чейин мындай жеткизүүнү максат коюп алдым дагы. Анан баягы азыр мындай кыйла жеңил болуп калды да, өзү системага салып алдым. Анан кийин мындай аялдарга эмне деп айтам, жашоодо ошо өздөрү баштайм деп көңүлү туура келген ишти аягына чейин мындай неме кылбай, мындай эмгек кылып, эч кимдин сөзүн укпай, күнүгө кыймыл аракет кыла берсе эле, анан кийин сөзсүз ийгиликке жетет деп ойлойм да.